Балдарды коргоонун эл аралык күнүнө арналган баланын коопсуз дүйнөгө болгон укугу аттуу форум өткөрүлдү. Иш-чараны Кусейин Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университети, Балдардын укугун коргоочулар лигасы коомдук фонду, Эне үйү ресурстук борбору жана Антре балет студиясы уюштурду. Форумга мамлекеттик органдардын өкүлдөрү, жарандык коомдун мүчөлөрү, жаштар жана балдар катышып, балдардын укуктарын коргоо, зомбулуктун жана аракетчиликтин алдын алуу, ошондой эле балдар үчүн коопсуз чөйрөнү түзүү маселелери талкууланды. Кыргызстанда болгон балдарга карата көйгөйлөрдү талкууну өткөзүп атабыз. Анан ушул университеттин алкагында социалдык кызматкерлер, психологдорду кантип окутуш керек экен, ушу балдардын укугун коргоо боюнча кандай мындай билим бериш керек экен, маалымат бериш керек экен, ошол жөнүндө талкуу өткөзүп атабыз. Андан тышкары ушул студенттерге биз багыттарды көрсөтүп атабыз. Эгерде алар ошо социалдык кызматкерлер жана психолог болуп калса, бүтүрүүчү болуп калгандан кийин кайсы уюмдарга, кайсы мындай өкмөттүн министерствосуна болобу, акимчилигине болобу кантип барып ушул балдардын укугун коргоо жаатында өзүнүн аракеттерин ишке ашыра алат. Иш-чаранын алкагында чыгармачылык номерлер, үй бүлөдөгү зомбулуктун жана мектептеги аракетчиликтин алдын алууга арналган социалдык театралдаштырылган көрсөтүү, ошондой эле балдардын укуктарын коргоо, үй бүлөлүк тарбия, кибер коопсуздук жана балдарга жардам көрсөтүү механизмдери боюнча эксперттердин баяндамалары сунушталды. Биз ушул көрүп ушундай балдар муктаж силерде деп биздин выпускниктерди, бүтүрүүчүлөрдү, берки окуп жүргөн студенттерди мотивация берсекпи деп атабыз да. Ушул жакта иштегиле, ушул жакта силер керексиңер деп. Бир 15 борборлор бар да, майып балдар, Дауна деген диагноз менен аутисттер көбөйдү азыр. Ошол центрлерде биздин балдар, студенттер сабактан кийин барып жардам бергендер бар, волонтерлор. Ошондон биз ойлоп атабыз, ушул биздин БГУда бир борбор ачсак, волонтер кыймыл боюнча. Форум көз жашсыз балалык аттуу флешмоб менен жыйынтыкталып, катышуучулар балдарды колдоого чакырып, зомбулуктун бардык түрлөрүнө каршы экендиктерин билдиришти. Ошондой эле балдар үчүн жардам көрсөтүүчү 111 жана 102 ишеним телефондору тууралуу маалымат берилди. Уюштуруучулар коопсуз балалыкты камсыз кылуу, мамлекеттин, үй бүлөнүн жана коомдун биргелешкен аракеттерин талап кыларын белгилешти. Клара Кудайбергенова, Нурмухамед Дүйшөнбек уулу, УТРК Чүй, Бишкек.